Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Моңгол империясынын доору. Сабактын планы: Чыңгыз хандын бийликке келиши, Чыңгыз хандын өмүр баяны, кыргыз уурусу жөнүндө Рашид ад-Диндин эмгегинен үзүндү. 9-10 кылымдарга чейин моңгол татар элдери коңшу жашаган. Кийинчерээк татарлар көбөйүп, Оңгут, Меркит, Огу жана башка чоң урууларды бириктирген татар ууру бирикмеси түзүлгөн. Бара-бара татар ууру бирикмеси бузулуп, монголдор менен татарлардын карама-каршылыгы күчөгөн. Ошол мезгилде Керей, Коңурат, Ойрот, Найман уурулары өз алдынча күчөй баштаган. Чыңгыз хан же болбосо Темучин Улуу Моңгол империясынын негиздөөчүсү. Унун дарыясынын боюндагы Делингүн Болдок деген жерде туулган. Моңгол ууруларын бириктирип, 1206-жылы бүткүл монголдордун курултайында Чыңгыз моңгол тилинде бекем, күчтүү деген ысымды алып, өзүн хан деп жарыялаган. 1207-жылы бир нече түрк-моңгол элдерин каратып, 1211-18-жылдары Түндүк Кытайды, 1218-20-жылдары Орто Азияны басып алган. 1219-24-жылдары Түндүк жана Чыгыш Иранга, Афганистанга кыйраткыч сокку урган. 1223-жылы Калка өзөнүндө түштүк орус князьдарын талкалаган. 1237-1240-жылдары бүткүл орус жерин каратып алган. 1207-жылы кыргыздар Чыңгыз хандын бийлигин согушсуз таанышкан, бирок 1218-жылы тумактарга кошулуп көтөрүлүш чыгарышкан. Көтөрүлүш жеңилип, Енисейлик кыргыздар Чыңгыз хандын бийлигине көз каранды болушкан. Темучиндин 8 чоң энеси Алан-Гоа 5 баласынын 2-өсүн моңгол күйөөсүнөн, кийинки 3 уулун Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн мезгилинде моңгол ууруларын бийлеген кол башчыдан төрөгөн деген божомолду орустун белгилүү окумуштуусу Березин айткан. Бул пикирди немец окумуштуусу Ранчевский да ырастаган. Кытай тарыхчысы Хан Жулен наймандарды кыргыз ууруларынын бири деп эсептеген. Ранчевский найман деген монголчо аты түрктөрдүн 8 өгүз дегенин түшүндүргөн дейт. Демек, Чыңгыз хан кийин монголдошуп кеткен байыркы кыргыз тукумунан деген божомолдор бар. Чыңгыз хандын согуштагы ийгиликтери. Чыңгыз хандын буйругу менен моңгол, татар, түрк уурулары жортууга чыгууга тийиш болгон. Аскерлер ондуктарга, жүздүктөргө, миңдиктерге жана 10 миңдиктерге бөлүнгөн. Темирдей тартип орнотулган. Бир жоокердин коркоктугу 3 үчүн бардык ондукту, бир ондук үчүн жүздүктү өлүм жазасына тарткан. Жортулдарда үрөй учурган коркутуу Чыңгыз хандын тактикасы болгон. Согушта басып алган жерлерде жүздөгөн, миңдеген адамдарды эч күнөөсү жок кырып салуу, өрттөө, талкалоо анын адаты болчу. Чыңгыз хандын Түштүк Сибирь элдерин багындыруусу жөнүндө монголдордун жашыруун тарыхында мынтип жазылат. Коен жылы 1207-жылы Жучи оң канатынын аскерлери менен Токой элдерине каршы жортулга жөнөтүлөт. Ага бука жол көрсөткүч болот. Элдин мурун Худуха беки өзүнүн түмөй ойроттору менен баш ийет. Андан кийин Жучи түмөн кыргыздарга жакындап келет. Ошондо кыргыз ноёндору Урусинал, Алдыяр жана Олобек деген баш ийгендиктерин билдиришип, Акшумкар, Акбоз Тулпар, Кара Кундуз жана башка ханга тартуу кылышат. Жучи Токой элдеринин баарын баш ийдирет. Ал өзү менен кошо кыргыздардын миң башларын, Токой элдеринин ноёндорун Чыңгыз ханга кезиктирет да ханга белектерин тартуу кылууларын тигилерге буйрат. Чыңгыз хан Жучиге ыраазы болуп, баары тең өзүмө баш ийсин дейт. Чыңгыз хан кыргыз элчилигине жана тартууларына жооп кылып, 1207-жылы аларга 2 кишини жибергендиги айтылат. 1217-жылы Тува кыргыз элигинде жашаган туматтар монголдорго каршы көтөрүлүш чыгарган. Тажрыйбалуу Барагул ноён баштаган моңгол аскерлери көтөрүлүштү аеосуз басышкан. 1218-жылы монголдук салык жыноочулар туматтардын салыкка кошуп дагы 100 кызын өзүнүн феодалдарына берүүнү талап кылышкан. Кыргыздар туматтар менен биригишип, жол башчы Курулун жетектеп көтөрүлүшкө чыгат. Жучи баштаган монголдор көтөрүлүштү ырайымсыздык менен басат. Кыргыздардын көбү кырылып, бир жамааты туткунга түшүп, бир бөлүгү Чытырман Токойго качып кутулат.
Чыңгызхан өзүнүн көзү тирүү кезинде ээлеген аймактарын улустарга бөлүп, ар бир улусту өзүнүн балдарына бөлүштүрүп берген. Ошентип 1218-жылы кыргыздардын жери менен кошо бүткүл Саян Алтай чөлкөмү Жучи хандын ээлигине берилген. Моңгол же Юань Чыңгизиддердин династиясы. Бул династия Кытайдын тарыхындагы 20-династия катары эсептелип, 1381-жылга чейин жашаган. Монголчо Менгу, кытайча Юань, тактап айтканда негиздөө, башталыш дегенди түшүндүргөн. Чыңгызхан 1155-жылы төрөлгөн. 1206-жылы бийликке келген. 1227-жылы дүйнөдөн кайткан. Тулуй хан Чыңгыз хандын эң кичүү баласы катары Чыңгыз ханга аза күтүү мезгилинде 1227-29 жылдары убактылуу хандык милдетти аткарган. Үгедей хан 1229-41 жылдары хандык кылган. Анын учурунда батыш тарапты каратуу аяктаган. Орус жери Моңгол империясына кошулган. Күйүк хан Үгедейдин уулу 1246-48 жылдары Үгедейдин жесири Туракиндин убактылуу башкаруусунан кийин хандык кылган. Мөөнке хан Тулуйдун уулу 1249-жылы бийликке келген. Бул бийлеген кезде алдыңкы Азияны каратуу аяктаган. 1259-жылы өлгөн. Хубилай хан Тулуйдун экинчи уулу 1260-жылы бийликке келген. Кытайды багындырып, Чыңгыз хандын ишин аяктаган. Резиденциясы Ханбалыкта, башкача айтканда Пекинде болгон. Юань династиясы ушул кезде башталган. 1295-жылы өлгөн. Анын тушунда Моңгол империясы гүлдөгөн мезгили болгон. Үгедейдин 4-чү аялы кыргыз кызы болгон. Анын тушунда монголдор Түндүк Кытайды, Арменияны, Грузияны, Азербайжанды басып алган. Батый хан Чыгыш Европага жортууга чыккан. Кыргыздарды Тулуй жана анын балдары башкарган. Тема боюнча суроолор. Чыңгызхан жөнүндө эмнелерди билесиңер? Монголдор Енисейлик жана Теңир тоолу кыргыздарды качан, кандайча басып алган?